Едил Есенқұловтың атаандашы белгілі болды. ACA ноябрь айында Бишкекте 209 мелдешін өткөрөт. Мына ушул турнирде Кыргызстандын мен деген мушкеллери октагонго чыгат. Көрмандардын сүймөнчүлүгүнө ээ болгон Едил Есенқұлов бул күнү орусиялык Руслан Шамилов менен кезгилет. Бул жөн гана чемпиондукка талапкер болуу үчүн күрөш болот. Есенқұловтун рекорду 28 жеңиш, 6 жеңилүү. Ал акыркы 1 жылда 4 беттеш өткөрүп, 4 атаандашын тең мөөнөттөн мурда утуп бонус алып жатат. Атаандашы Шамиловдун рекорду 19 жеңиш, 5 жеңилүү. Белгилей кетсек, Бишкекте өтө турган ACA мелдешинин негизги 2 беттешинде кыргызстандык мушкеллер катышат. Жакшылык Мырза Беков чемпиондук курун биринчи жолу коргойт. Атаандашы Альберт Туменов болот. Ал эми 66 кг салмак чембирдикте Алимардан Абдыкаров, Махарбек Каргенов менен көч сынайт. Мындан тышкары уюм Кубанычбек Абдисалам уулу менен дагы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Эгер ал макул болсо, Бишкектеги ивентте дебют кылат.